Кыргызстандын ички дүң продукциясынын дээрлик 8%-ын түзгөн Кумтөр ишканасы жайгашкан. Жыл сайын 2 миллионго чукул турист келип, 1 миллиард долларга чукул киреше түшкөн Ысык көл обласы дотациядан качан чыгат? Турист демекчи саякатчыларды тосконго, алардын эс алуусу үчүн эл аралык талаптарга жооп берген шарт качан түзүлөт? Кургакчылык, тоют тартыштыгы Ысык көлдүн мал жандуу дыйкан фермерлеринин үмүтүн таш каптырбайбы? Туризм Кумтөрдөн башка облустун өлкөнүн экономикасына киреше алып келе турган дагы кандай киреше булактары бар? Ушул жана башка суроолорго ЭЛТРдин бүгүнкү күн маек көрсөтүүсүнөн жооп издейбиз. Көрсөтүүнүн коногу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев. Саламатсызбы, кош келипсиз. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барамын. Сиздер да түз эфирден пайдаланып суроо салсаңыздар болот. Түз эфирдин телефон номери 67 11 41. Эмил Мырза, алгач эле жанакы суроодон баштайлы. Ысык көл облусу мамлекеттен канча дотация алат? Ушуну дотацияны райондорго бөлүп карасаңыз, анан дотациядан чыга аласыздарбы? Бул үчүн кандай аракеттер керек, кандай ресурстар керек? Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Эми ушул маселе чынын айтканда өтө оор маселе. Бул дотация дегенчи бул баягы бирөөнүн көзүн карап, бирөөнүн аркасынан жашап аткандай деген сөз да. Чынын айтканда Кумтөр бул Ысык көл жергесинде жайгашкан. Кумтөрдүн кирешеси менен эсептегенде Ысык көл эч кандай дотацияда эмес. Бирок Кумтөр бул улуттук масштабтагы ишкана болгондон кийин баягы областтын реалдуу экономикасын, областтагы реалдуу жана социалдык экономикалык өнүгүүгө баягы баа бериш үчүн, ошону эсептеш үчүн биз Кумтөрдү кошпой эсептейбиз да. Ошо кошпой эсептегенде тилекке каршы ушу акыркы жылдары Ысык көл областы дагы дотацияда болуп калганы бул абдан өкүнүчтүү да. Буга чейин мына 10 жыл мурда, 12 жыл мурда мен биринчи орун басар болуп турганда деле ошол биз өзүбүз берген республикага берген акча каражатынан салык түрүндө, башка жыйымдар түрүндө алган акчабыз где-то 3 эседен аз болуп, биз дотация эмес болчубуз да. Эми азыр чынын айтканда мына биз 1 миллиард 300 миллионун тегерегинде салык жыйнасак, ошо 1 миллиард 350-370 миллион тегерегинде кайра баягы өзүбүздүн бюджет, жергиликтүү бюджет, шаарлардын бюджети, анан кийин мугалимдерге, врачтарга берилип аткан жана трансферт төлөмдөрдү кошкондо ошо бир 60 миллион, 70 миллион сомдун тегерегинде ушу республикадан үстөк акча алып калып атабыз да. Бул жерде негизинен бул Тоң району, Түп, Ак суу райондору, вот 3 район негизинен ошол негизги дотация алган. Эми аны райондон сырткары да бул айыл өкмөттөр бар да. Мисалы үчүн ошол Ысык көл районун алсак, мына Тамчы айыл өкмөтү, Чоң Сорой айыл өкмөтү, Карой, Бостери, булар өзлөрүнүн өзү толук камсыз кылган айыл өкмөттөр. Анткени ошол жерде курорттук комплекстер менен жергиликтүү бюджет жеткилең да, акчасы жетет да, өзүнө камсыз кылат. Бирок ошол эле убакта мына Торайгыр айыл өкмөтү, Өрүктү айыл өкмөттөр ошол эле районда булар дотация үстөк акча албаса жетпейт. Анан бул чынын айтканда мен сөзүн башында айтып атам, биз үчүн ушундай керемет жер, табигый ресурстары кенен, адам ресурстары кенен жерде ушу борбордук казынадан дотация алып жашайт деген оор маселе. Бул багытта биз азыр иштеп атабыз. Бир топ пландар бар да азыр ушу чыгыштын. Кандай жолдору бар ушу негизинен чыгыштычы? Мисалы, Кумтөр менен туризмден башка дагы кандай киреше булактары бар? Эң биринчи эле биз бул сөзсүз түрдө салык базасын кеңейтиш керек. Салык базасын кеңейтүү деген бул өндүрүштү, өнөр жайды кеңейтишибиз керек. Мына бир кезде ушул өнөр жай кайнап күпүлдөп аткан балыкчы бүгүн тып-тынч турат. Бирде өнөр жай, мындай алгылыктуу өнөр жай жок. Мунун өзү кыйын маселе да. Мына балыкчыга тайынап келип, Каракол эркин экономикалык аймагы жайгаштырылган убагында ошо Каракол эркин экономикалык аймагы деген аймак деле тып-тынч ээн турат. Биз бул багытта азыр иш пландап атабыз. Мына ошол эркин экономикалык аймакты жандандыруу боюнча жакында жетекчилигин алып баштадык. Азыр атайын ошого жана инвестициялык план түзүү иши болуп атат. Эми балыкчыда башка ишканалардын ар бири менен иштешибиз керек. Эми бирок балыкчыда бүгүнкү күндө реалдуу иштеп кете турган ишкана чынын айтканда жок болуп турат. Бул келечектеги иштер. Облустун деңгээлинде мына ошол эле салыктан чыгып кеткен, салык төлөбөй 2 жылдан бери мына иштебей калган Жыргалаң шахтасы, Күрмөнтү цемент заводу. Азыр болсо мына областта ошол
Күрмөн семен заводун иштетүү боюнча бир топ иштер жасалып, мына азыр санатса жүрүп атат. Ошону мындай жандандыруу, тазартуу боюнча салык органдары менен, соцфонд менен, электр тармактары менен келишимдерди түзүп, мына бир жумадан бери Акиташ продукциясы чыга баштады. Азыр ушул октябрларда барып цементти да кое беребиз дегендей бир алгылыктуу мындай бир жылыштар болуп атат. Биз үмүт кылып турабыз, ушу цемент завод азыр Акиташ чыгарып атат. Акиташты ушу чыгарып жылдын аягынан цемент чыгара баштаса, ошол эле жергиликтүү айылдык кеңештин бюджетине, райондукуна, анан жалпы эле ошо салыктын базасы чоңоет. Ошондой эле мына шахта Жыргалаң боюнча чынын айтканда аябай эле оор абал. Бир айыл толук ошо шахтаны көзүн карап отурат, да шахта жабык, эч ким иштебей. Эми Жыргалаң боюнча жакында эле индустар келип кетти. Ошол жерде гипс өндүрүү ишканасын ачуу боюнча келишимге кол коюлду. Буюрса ошол жерде гипс чыгаруу боюнча завод, өзүнчө цех коюлуп иштей баштамак болуп атат. Эми ал ошо гипстен Каракол шаарына гипсокартон чыгаргандагы линия коебуз дейт. Ошо менен дабыр өнөр жай тармагы пайда болгондот да. Эми бул бир жагы, экинчи жагы бир мындай нерсе бар да, салыкты жыйноону жакшыртуу. Бул жагында мына көпчүлүгү Ысык көлдө ушул патенттик системага, же болбосо жанагы өз эрки менен салык төлөөгө өтүп кеткен. Мына ошонун аркасында бир топ маселелер болуп атат да. Мисалы үчүн ошо өз эрки менен төлөгөндө толук төлөп атабы же жокпу? Мына быйыл эле кышында бир чатак маселе, мына Караколдо бир лыжа базасы бар. Чынын айтканда бир шаардын экономикасын тартып келаткан ошо лыжа базасы. Ошо лыжа базасынын аркасы менен канча соода түйүндөрү, канча конок үйлөрү иштеп атат. Мына акыркы эле 4 жылда 137 конок үй курулуп, кичинекей эки кабат Каракол шаарынын ичинен ишке берилип атат да. Мунун баары бир гана ошо лыжа базасына байланган нерселер. Бирок ошо телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, ошону угуп алалы, анан кийин улансак телекөрүүчүбүздү күттүрбөй. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз. Алло, ассаламу алейкумдар, кутмандуу мен. Эмил байке сурайын дедим эле. Байке, сиз ушу Каракол келгенден бери дейм да, жаңы 2015-жылда кандай туристтерди тартууга кандай иш-чаралар көрүп атасыздар? Андан кийин жетегичтеги жанагы Кумтөр боюнча да, ушу маселенин негизи кандай чечсе болот мындай принцип жолунда да? Ошол жөнүндө суроом бар. Рахмат. Туристтерди тартуу биринчи. Туристти тартуунун эң баягы түз жолу бул ошо туристтерге шарт түзүп беришибиз керек, инфраструктура болуш керек. Мына 2 жылдан бери Караколдун ичиндеги жолдорго бир аз болсо да акча карап, ошо жолдорду оңой иши башталып атат. Караколдун ичин таза кармоо, Караколдун ичиндеги жанагы агынды сууларды тазалоо, таштандыларды тазалоо иштери жолго коюлуп келатат. Мына ошо Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен азыр Каракол, Балыкчы, Чолпон Ата шаарларында ушул жанагы таштандыларды чыгаруу, агынды сууларды тазалоо боюнча чоң проект иштеп атат. Буюрса бир 2-3 жылдын ичинде бул маселе толук чечилет. Экинчиси, ошол эле Караколдун ичинде мына таза суу менен камсыз проблемасы бар. Буга чейин жана швейцариялык проект менен таза суу деп бир проект бүткөн экен, бирок ошол кездеги эсептен жаңылып калышкан негизинде бүгүн дагы ошо толук таза суу менен камсыз проблемасы кыйын. Мына ошол эле АБРдын проектисинин алкагында азыр ошо водозабор үстүңкү суу алып Караколго берчү тармак кайра реабилитациядан өткөнү мына даярдалып баратат да. Бул баягы туристтерге шарт түзүү. Экинчиден, мына Караколдо мен сөзүмдүн ортосунан бөлүп калдык, жалгыз лыжа базасы деп атабыз. Азыр жана тоо лыжа секторунун өзүнчө кластер катары карап, өкмөттүн атайын токтому бар, атайын жумушчу топ менен ошол Караколдун тегерегинде Жетөгүздөн баштап ары Ак суунун ичине чейин жок дегенде 3-4 жерге ушундай лыжа базасын. Эгерде мына жалгыз мүмкүнчүлүк бар да. Ошондой мүмкүнчүлүк бар, ошого инвесторлорду тартуу маселеси. Эгерде ушундай Караколдогу лыжа базасында 3-4 база иштеп калса, анда Каракол чындап эле кайнап калат туристтерге. Эми Кумтөр маселесине келгенде бул суроо негизинен өкмөткө жогорку кеңеште чечилди бул маселе. Жанагы 50% менен жаңы келишимдин негизинде
биздин мыйзамга ылайык иштесин деп мына жогорку кеңеш чечип берди да. Азыр ошо өкмөт менен СНТРнын ортосунда ошол келишимдерди тактоо, анан ошо келишимдерди мыйзамга ылайык биздин кызыкчылык менен түзүү иши турат. Мына жакында эле азыр телегөрүшүбүз бар экен, угуп алалы, анан кийин улантсак күттүрбөй. Угуп атабыз сизди. Мырзага суроом бар эле, Баканбаевча. Угуп атабыз. Балыкчы Баканбаевдин жолу качан башталат? Рахмат. Туристтер келсе деле түз келип түз кете алышпайт. Рахмат. Балыкчыдан Бөкөнбаевга чейинки жолу астыңкы суроого толук жооп берилбей улап кетип атпайбызбы? Эми ошо Кумтөр биз азыр күткөнүбүз ушул айтылган жол менен Кумтөрдү аягына чейин чечип бүтүшүбүз керек да. Ушул боюнча жолдо калбаш керек. Анткени буга чейин Кумтөр бул чоң саясий маселе болуп калды, чоң социалдык маселе болуп калды, чоң мындай айтканда биздин турмуштук көйгөйгө айланып калгандан кийин муну азыр ушу баары эл ушуну күтүп турат да. Өкмөт тарабынан мына жакында айтылды, ошо атайын жумушчу топ түзүлүп жана келишимдин үстүнөн иштеп атышат деп. Ал эми балыкчы Баканбаева ошол Кумтөр маселесин кыска жооп берип койсоңуз, ошол Кумтөр маселеси акыркы баягы долбоор боюнчачы, ошол жергиликтүү калктын пикири кандай? Эми жергиликтүү калк эмнени күтөт Кумтөрдөн? Кумтөр иштеш керек. Ошо иштегенинен биздин областтык социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүгө кайтарымы көбүрөөк болушун элдин пикири эле ушул. Кумтөр иштеп аткандан көл тегерегинде өнүгүүгө тийгизген таасири мындан көбүрөөк болуш керек деген. Ушуну талап кылып, ушуну күтүп атышат. Эми мына балыкчы Бөкөнбаев жол боюнча. Эми бул жол азыр мына Жалал Абад балыкчы жолу деп каржыланып, каржы чечилип, биринчи фаза катары мына курула баштады. Мына быйыл азыр бүгүн проектси даярдалып, ошонун уландысы катары балыкчы Баканбаева Каракол, Гегенаны Казакстанга чыккан проектси каралып такталып атат. Буюрса ушу жакын арада быйыл болосо эмки жылдардан бул проект башталып калышына толук мүмкүнчүлүк бар. Ушул көлдө айланган жол оңдолуш керек, инфраструктурасы оңголуш керек, туристтерди тартканга да оң болмок деген маселе көптөн бери көтөрүлүп кетип атат. Бул проект мына 2001 жылы баштайт, Азия өнүктүрүү банкты каржылайт дедик. Анан 2002-2003 ойлоп эле келип атпайбы. Негизинен жолду оңдоо проектиси иштелип чыккан. Бирок эң башкысы ошо каржы. Акча ким берет, кайсы акчага оңолот деген каражат булагы чечилбейт. Баягы кайрылуу өнөр жай темасына кайрылсак, негизи эле ушул Ысык көл облусунда мына балыкчыда Унками аты бар болчу, азыр кандай иштеп атат билбейм. Андан сырткары Ысык көл облусу балык чарбасы боюнча дагы бир топ чарбалар бар болчу, анан сүттү кайра иштетүүчү ишканалар бар болчу. Булар кандай иштеп атат? Эми балыкчыда бир эмес эки чоң элеватор бар. Ошол жанагы ошонун бирөө бул Кыргызстандык эмес, борбордук азиялык масштабта болгон болчу. Эми тилекке каршы ал толук токтоп турат. Сатылып, анан биринен бирине сатып отуруп, азыр ошол мындай абалы так эмес да. Бирок ошончолук деңгээлде, ошончо көлөмдө бизде буудай деле жок. Эми экинчиси кичирээк, ал кичирээк ошо Жуманак Кемел Шакулиев жетектеген ишкана. Ал жер негизинен жанагы мамлекеттик резервтерди сактап, ошону иштетүү менен гана иштеп келатат да. Эми бул биз мурда көргөн, мурда билген, ошондой күткөн деңгээлдеги өндүрүш эмес. Областтагы өндүрүштөрдүн басымдуу көпчүлүгү, көлөмдүн басымдуу көпчүлүгү бизде бул сүттү кайра иштетүү ишканалары берет, негизинен алганда. Кумтөрдү эсептебегенде, электр тармагын эсептебегенден кийинки эле баягы көлөм, мына ошо 6 айдын жыйынтыгы менен алганда деле ошо биз область боюнча 600 миллион сомго жакын өндүрүш кылса, ошонун жарымынан көбү ошо сүттү кайра иштетүү да. Мына ошол Жетөгүздөгү Акжалга сыр заводу, Түптөгү сүт булак, мына баягы туруктуу иштеп аткан чоң ишканаларыбыз ошо экөөдө. Эмил мырза, мына бул Ысык көл облусу Саруудагы жаңжалдардан кийин дагы бир гана Орто Азияга эмес, дүйнөгө таанылды окшойт. Ушул айылда кырдаал кандай азыр? Эми кырдаал салыштырмалуу туруктуу деп айтсак болот. Азыр эми негизинен чынын айтканда ошол жаңжалдар
болгон жаңжалга караганда тегерегинде чуу көп болуп кетти да, чынындачы. Мына бүгүнкү күнү аны ошол жердеги эл деле, жаштар деле өзүлөрү түшүнүп атат. Кандай деңгээлде саясатка ташып кеткенин. Анан баягы туура коюлган суроо, мисалы үчүн ошол эле кумтөрдүн тегерегиндеги экологиялык маселелер, кумтөрдүн ошол эле жергиликтүү калкка, жергиликтүү айылдарга болгон жана экономикалык, социалдык таасирин жогорулатуу деген маселелерден келип, анан кандайдыр бир күчтөрдүн таасири менен бир аз саясатташып кеткенин аркасында мына ушул бүгүн чынын айтканда бул айылдын эли үчүн дагы, ата энелер үчүн, туугандар үчүн деле, жалпы баарыбыз үчүн оор маселе. Мына ошол жана бир топ балдар бөөдө жеринен кырсыкка учурап, кирептер болуп, жана сот жолуна тартылып аткан бул чоң маселе болуп турат. Эмил мырза, ушул темага да кайрылабыз. Аз теле көрүүчүбүздүн суроосун угуп алсак. Урматтуу теле көрүүчү, түз байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз болот. Телефон коюлуп калыптыр. Эми ушул саруу демекчи, ушул саруу жаңжалында камалган балдар туурасында, айрымдар туурасында сиз жакшы пикирлерди айткан жериңиз деле бар болчу да. Мисалы, туура жүргөн балдар деле камалып кетти деген сыяктуучу. Бул балдарды кимдир бирөөлөр адаштырып ушул жолго бурду деген ойду айтсак болобу? Жок, бул жерде адаштыргандан да, мисалы үчүн мен өзүм кирептер болгон жана 7-октябрдагы маселени алса, жана барымтага алуу, бийлик адамына карата күч колдонуу, өлтүрөбүз деп коркутуу деген статьялар боюнча, ошол айып боюнча да бир тобу камалып атпайбы. Мына ошол жерде ошо балдардын ошондой ниети, ошондой аракети болбосо дагы кандайдыр бир башка күчтөр келип, ошону уюштуруп, баягы жалпы тополоң менен кирептер болуп калышты да балдарчы. Алар мен ушуну айтып келатам да, ал ошону окуяны так бөлүшүбүз керек. Ошолдой ишти уюштургандар жоопкерчилиги менен ошол жерде кумтөр маселеси менен, андан мурда камалган балдардын маселеси менен келип, жана жалпы сүрмө топко кошулуп калгандардын маселесин мен ошону айтып келатам, эки башка караш керек. Ол кумтөр ушул Өскөл облусуна аябагандай эле жардамдар берип келатат, долбоорлорду ишке ашырганга көмөктөшүп келатат. Бирок ушул кумтөр тарабынан баягы Ысык көлдү өнүктүрүү фонду дагы каражат бөлүп келатат. Бирок ушул фонддун, ушул дирекциянын тегерегиндеги жаңжалдар дагы коомчулуктар арасында кызуу талкуулар жаратат да. Бул ушул жаңжалдар эмнеден улам жаралып атат? Дирекция дагы абал кырдаал кандай бүгүнкү күндө? Эми бул быйыл ушул жана фонддун тегерегинде ар кандай көп сөз болуп атат да, жеп атат, ичип атат, акчаны өзү негизинен алганда ушул элге, коомго маалымат жетпегенден бир чети, экинчиден ошол эле акчалардын натыйжалуу пайдаланылбай жатканынан болуп атат да. Мына быйыл атайын толук анализ кылып, ар бир районго, мына Жети Өгүзгө, Түпкө, Ак Сууга, Ысык көл, Балыкчыга барып туруп, ар бир районго бөлүнгөн акчалар боюнча толук отчетун берип, элге көрсөтүп, анан эмне үчүн эл ушуну айтып атканын тактап бердик да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, мына 3 жыл ичинде Ак Суу району где-то 100 миллиондун тегерегинде, 130 миллион тегерегинде акча алып атат. Но бирок ушу мен аягына чейин жооп берип коеюн. Жок, бул темага кайрылабыз. Теле көрүүчүбүз бар экен, ошонун суроосун угуп алалы күттүрбөй туруп. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Алло, мен сизге суроом бар эле. Угуп атабыз. Алло, мен сизге суроом бар эле. Бул Көкмөйнөк 2 школа. Угуп атабыз. Школа ошол мындай жаңы башталгандан анан ошол бүтпөй атат. Муниципальныйдан акча бөлүнбөй атат. Крышасына бул сентябрда деген эме берилмек, өткөрүп бермекпиз, ошону деген мындай тактап турарак жооп бересизби? Рахмат. Биринчи жанагы темабызды бүтүрүп алалы, анан кийин ушуга өтсөк. Анан ошол акчага эмне курулду деп. Ошол акчанын көпчүлүгү майда чүйдө, айыл өкмөт ремонту, ФАП ремонту, тигияк бияка деп туруп эле анан бытырап майдаланып кетип, мындай элге көрсөтө турган бүткөн иш жок болуп калып атат да. Мына ошону биз бардык жерде көрсөтүп чыктык. Ошон үчүн акчанын бөлүнгөндө ал киши башы деп ар бир районго так бөлүнүп берет. Андан ары райондор же шаарлар өзүлөрү пландайт, эмне иш кылабыз деп. Мисалы үчүн ошондой эле Балыкчы шаарында. Мына барып депутаттарга, коомчулуктун астына баарын көрсөтүп берсек, көрсө мэрия
мэрия мурда элди коомчулукту адаштырып койгон экен да. Бул грант сыяктуу акча, мунун бөлгөнгө силердин тиешиңер жок, биз өзүбүз билебиз деп мындай бир максатсыз сыяктуу жок, бир туура эмес маалымат менен анан элде ушул акча биздики экен, өзүбүз ушуну сарамжалуу пайдалан деген түшүнүк жок болгондо эл эмес, ошо шаардык кеңештин депутаттарында жок болгон. Мына азыр ал шарт өзгөрдү. Ар бир жерде жергиликтүү коомчулук өзү чечиш керек. Бирок мен бардык жерге айтып атам. Ал жанагы айыл өкмөтүн же болсо бир майда фаптарды майда чүйдө ремонтуңар менен ал калбайт. Өнүгүүгө таасир эте турган чоң объектилерди салып бүтүрүп коюш керек дегенди мен айтып эле келатам. Көкмөйнөк мектеби боюнча, Көкмөйнөк мектеби бул Түрк грантынын эсебинен салынып аткан. Бүгүнкү күнгө биз быйылкы сентябрга беребиз деп планда бар. Бирок каржы боюнча бир аз маселе болуп атат деп атат. Мен муну эртең өкмөттөн дагы тактайм, өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Негизинен Көкмөйнөк мектеби менен Балбай мектеби быйылкы жылкы ошо Түрк грантынын эсебинен салынып аткан мектептердин ичинен быйыл бүтөт деген мектептерден. 2 мектеп. Область боюнча? Область. Рахмат. Анан мынул кургакчылык, тоют маселеси бул бүгүнкү күндө бир гана көлдө эмес, жалпы эле Кыргызстандын булуң бурчун ойлондуруп аткан маселе болуш керек. Кургакчылыктын айынан баягы чөп чар чыкпай калды, эгин-тигин жакшы жыйналбай калды. Анын кесепетинен жазга жуук жут болушу мүмкүн деген дагы божомолдор айтылып атат да. Ысык көл областында кырдаал кандай? Кудай дейли, бирок чынын айтканда жаз кургак болду. Бизде дагы Ысык көл областы боюнча ошо көп жылдык чөптөр анчине беденин биринчи чабыгы кичине солгундап, толук өспөй, жапыс болуп калган жерлер көп. Бирок ошол такыр эле баягы мындай мал кырылып калат дегендей деңгээл эмес. Кудайга шүгүр, кийинки жаандар менен бир топ жер оңолуп кетти. Эми биз азыр үмүттөнүп турабыз, экинчи чабыгында, кээ бир жерде үчүнчү чабыгында оңоп кетебиз деген. Анткени сугатка азыр суу бошойт, эгинден бошойт дегендей бул айдоо көп жылдык чөптөргө көбүрөөк суу берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Азыр кере көрүшүбүз бар экен, угулалы. Угутабыз. Сурооңуз берсеңиз болот. Алло. Угутабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз бул губернаторго суроо берелдик. Сурооңузду бериңиз, угуп атабыз. Эл менен жакшы жолукташып отуруп, сиз келип кеткениңизди эле билинбей калып атат. Рахмат. Каяктан деди? Көлдөн чалта ошо эл менен келип кеткениңиз билинбей калып атат. Кайсы жер экенин так айтса болмок. Балыкчыдан чалтат. Жок, балыкчыга мен балыкчыга акыркы ушу мына 4 күн мурда эле балыкчыда болуп, ошо балыкчыда Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгы болот. Ошол боюнча атайын уюштуруу комитетин өткөрүп, жеринен көрүп, андан мурда мына балыкчыда бир чоң иш болду. Ошол жанагы Дамба аймагында конуш 3 кварталдык комитет биригип, жергиликтүү коомчулуктун бир уюштуруусу менен чоң курултай өткөрүшүп, ошол Дамба аймагындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу комитеттерин түзүшүп, ошол жерде бир күн ошол эл менен жолугуп ошол жерде болдук. Негизинен мен барбай калып аткан жерлерим бардыр, бирок мен тынбай областты мисалы үчүн ушул бир жылдан бери тынбай эле кыдырып келатам, чынын айтайын. Рахмат. Дагы бир телегөрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Угутабыз, сизди сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Сурооңуз бериңиз. Алло. Угутабыз, сурооңузду бериңиз. Мен Эмилбек Саламатович, сизге суроо берейин дедим эле. Балыкчы водоканал боюнча атым мырза. Водоканалдын директору ушу пенсия жашында да, анан бүт эле пенсионерлердин баарын эле чогултуп атат. Жаштар иштей албайбы же силер кандай? Жаштарды көтөрүүнүн ордуна эле бүт эле пенсионерлерди алып келип отургуза бересиңер. Ошо жолу суроомо жооп берсеңиз. Рахмат сурооңузга. Мен дароо эле жооп берейин. Ошо балыкчы бул жергиликтүү өз алдынча башкарууда мэрия тилекке каршы мына былтыртан бери мэрдин үстүнөн баягы иш козголгонуна байланыштуу иштен четтеп, шаардын ичинде да башкаруу мындай бир беткей болбой турат. Ал ордунда биринчи орун басары болуп, ал бүгүн жок эртең мэр келип башка мэр болобу же өзгөлөбү деген менен иш жакшы болбой атат да. Азыркы суроо бул толугу менен мэрия менен шаардык кеңештин иши да. Балыкчынын ичиндеги ишкананын жетекчиси болобу же башка жетекчилер болобу, мисалы үчүн биз мамлекет
мамлекеттик органдар тарабынан тескелип коюлбайт. Мен ушуну жергиликтүү бийлик өзү чечиш керек. Жергиликтүү бийлик чечиш керек. Да, баягы тоют маселесине токтолсок, ушул тоют маселесинде тоют коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Баткен облусу ушундай бир чечим кабыл алып атат. Баткен облусунун аймагында өндүрүлгөн тоюттарды ушул маселе жакшы жолго коюлмайынча, чечилмейинче сыртка саттырбайбыз деген сыяктуучу. Сиздерде андай баягы кышка камылга, тоют маселеси, тоют коопсуздугу боюнча мындай чаралар жокпу? Анан экинчиден бир жагынан алганда туура эле көрүнөт да, экинчи жагынан алганда баягы ишкер өзү билет. Өндүргөн чөбүнү кимге сатат, канча баада сатат дегендей да. Эми негизи мындай жол менен эле маселе чечилбейт болуш керек. Бирок бүгүнкү күнгө мына ушул акыркы бир ай ичинде Чүй тараптан Ысык көлгө ташылып жаткан тоюттун агымы жакшы эле көп. Башында баягы кымбатыраак болуп барат эле, азыр ушул 130 сом, 120 сом тегереги менен түгү менен алып базарда кенен эле чөпчү. Баягы өзлөрүнүн жерин, өзлөрүнүн чабыгын карап эсептеп, эми мал баккан киши баары бир малды санайт, малын санайт, тойту санайт, аракетин кылып атышат. Мал баккандан кийин сөзсүз аны санашың керек. Четинен малыңды сат, чөп ал, жем ал даярданыш керек да. Телегөрүшүбүз бар экен, телегөрүшүбүздүн суроосун угуп туруп, анан көрсөтүүбүздү улансак. Угуп атабыз, сиз сурооңузду берсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкумдар. Саламатсызбы? Мен эмне каттагычка суроом бар эле. Биздин ушул баскан чабат атын ойнап. Эми эке, бу жанагы көлдөгү Чопон ата көбүнчө туристтер келет да. Эмне ар жакта Караколго жетпей, Тепке деген айылдар бар. Жакшы ушул жерге туристтер тартууга кандай мүмкүнчүлүктөр? Анан жана көпчүлүк Чопон ата эле Казакстан пансионаты, ушундай пансионаттарды жеке Кыргыз тарапка өткөрүп, же Кыргыздын балансына өткөрсө болбойбу? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Эми бул пансионаттар кимдин менчиги экени чынын айтканда эч кандай мааниси жок. Эң башкысы ошол эс алуу жайы биздин койгон мыйзам тарабынан коюлган санитардык, экологиялык талаптарга жооп бериш керек. Экинчиден салыкты так төлөш керек. Мына ошондой шартта иштеген бардык пансионат, ал ээси Кытай болобу, казак болобу, орус болобу же башка болобу, чынын айтканда ал инвесторлорду биз тартабыз деп аткандан кийин биз инвесторлорго мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан бу жердегилерди кыргыз кожоюн кылабыз деп тартып ала берсек, анда чет элден бир да тыйын инвестиция алып келе албайбыз да бүгүнкү күнүчү. Ал эми жанагы Каракол жагы, көлдүн түштүк жак, күнгөй жак, тескей жак жээгине эс алуу жайларына өсүү да калды да. Анткени мына азыр чын айтканда бу туура айтып атат. Негизги эс алуу жайлар Чолпон атанын тегерегинде, Бостердин тегерегинде жайгашып, башка жактар толук өнүгө элек. Менин оюмча, эгерде ошол чүйдөмүн деп аткан жигит өзүнүн салым менен өзү инвестиция катары барып курса, мүмкүнчүлүктөр бар аякта. Мына Кыргызстан боюнча негизи эле чек ара маселеси дагы куруштурат да. Ошо чек ара маселеси боюнча көлдө баягы Казакстан менен чектешкен жерлерде кандай? Мисалы Каркадан айрым жер участоктары Казакстанга өтүп кетиптир. Ошол жакта казактар баягы туристтик базасын куруп атыптыр деген сөздөр бар эле. Негизи эле мындай чек ара боюнча баягы чечилбей аткан маселелер жокпу? Казакстан менен Каркара жакта чек ара так. Баягы акыркы жанагы өткөрүп берген 650 гектар чатагы менен ошо менен тынчыдык да. Андан башка жерде талаш жер жок. Былтыр бир топ маселе болгон. Мына биздин 11 жаран ошол Түп районунан, Скөл районунан чек араны өтүп кетип, камалып, Алматынын түрмөсүндө жатып, анын аягында айыпын төлөп анан келишти. Ошол кээ бирөө мал издеп баргам дейт, кээ бирөө башка деп, ар кандай себеп менен ары өтүп кеткен. Быйыл мына бүгүнкү күнгө андай факт жок, өтүп кетип камалып деген. Экинчиден ошо мал боюнча баягы жайлоо болгондон кийин мал ары өтүп бери өтүп кеткенде биздин чек арачылар менен Казакстан чек арачыларынын ортосунда быйыл мындай жакшы кызматташтык болуп, ошо мал бирине эки малдын өтүп кеткенин чоң маселеге айлантпай жеринен эле айдап берип мындай тозуп аткан. Мына жакында мен ошо Каркарага, Чымындысай, аркы
Чаргудукка чейин барып келдим. Мындай чатак маселелер жок. Ал эми турбаза боюнча илгертеден ошо Чымынды сайдын оозундан аркы бетте Казакстандын жана альпинисттик туристтик базасы бар. Ал илгертен иштеп келаткан база. Бирок бир топ жылдан бери ошонун берки маңдайына биз жактыктар да өзүнүн туристтик альпинисттик базасын коюп, ошол жерден вертолет менен Хан Тенгриге тиги жана Жеңиш чокусуна чейин альпинисттерди алып келген туристтик база өзүбүз жакта да бар да. Негизи чек ара тилкеси такталган да. Таптак Казакстан менен ал жакта чек ара. Мына кайбирендерге аңчылык азыр катуу талкууланууда. Көлдүн жана нарындын аңчы чарбалары жайыттарды жергиликтүү өкмөттөр башкарсын дегендей талап коюшууда. Ушул боюнча сиздин пикириңизди угардан мурда телегөрүүчүнүн суроосун угуп алсак, анан кийин көрсөтүүнү улантсак. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? 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 Сурооңуз бериңиз. Мен Балыкчы шаардык кеңешинин депутаты Зарылкан Кыдырмышевамын. Мен сиздин ушул областка келгениңиз бир жыл болду. Көп жакшы иштерди баштаганыңызды көрүп атам, бирок дагы сизден суранып кетет элем. Баягы балыкчыга келип, ушул Ысык көл өнүктүрүү фондусунун бөлүнгөн акчалар тууралуу жакшы информация бердиңиздер, бирок аягына чейин так берилбей калды. Эмне үчүн тиги балыкчынын мэри мынакей 3 жыл, 4-жылга кетти. 3 жылдан бери биздин Ысык көл өнүктүрүү фондусунан 120 миллион акча бөлүнүп, эч кандай бир 12 миллионго курулгандагы иш объекти жок. Эмне үчүн ушуга баягы республиканан деле өзүңүз областтын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келгенде биз аябай сүйүнгөнбүз, өндүрүштү түшүнөт, бардык тармактарды билген кыйын адамсыз деп. Эми ушуну деген бизде ушул өнүктүрүү фондусунан бөлүнгөн акчаны жанагындай ремонт көрүнгөн майда чүйдөгө кетирбей бир жакшы өндүрүш аштырып берип кетсеңиз жакшы болот эле. Баягы бул жерде деле туруктуу постоянно иштебейсиз да, бирок ушуну эсиңизге алып, балыкчы аябай мындай мал кайтарайын десе жери жок, жер айдайын десе жери жок. Ушу балыкчыга бир өндүрүш аштырып берип, бир 200га жакын кишини иш орунду кылып кетсеңиз бизге аябай бир чоң жакшы болот эле да. Ушуну мен сизден суранып кетет элем. Рахмат сурооңузга. Кандай жагын өнүктүрүү фондунун акчасы. Рахмат сурооңузга. Ушул кайрылы темага кайрыла токшойбуз. Аңчылыктан баштайлы. Ошо баштап калдык. Бул чоң чатак болуп кетпедиби? Чатак эмнеден башталды? Бул былтыр ушу жылдын башында өкмөттүн токтому менен ушу аңчылык жанагы аймактарын аныктоо, анын чек арасын аныктоо, анан алардын ким ээлик кылат, ошону конкурс менен тактап берүү, ошол жерде жүргөн кайберендердин эсебин алуу, ошол эсепке ылайык жана квота бөлүү, анан квотага ылайык лицензия берүү, лицензиянын берилгенден кийин ошону көзөмөл кылуу, ушундай бүт бир ишти башынан аягына чейин бул мамлекеттик Токой жана Айлана Чөйрө коюу агенттиги алды да. Буга чейин жер маселесин жергиликтүү бийликтер чеччү, аң кайберен лицензия бул борбордук бийлик. Бул жерден ошол жерде мына жергиликтүү бийликтерде, жергиликтүү коомчулуктарда дароо эле ушул маселе көтөрүлдү. Эмне үчүн жер биздики болсо, аймак биздики болсо, эмне үчүн Бишкектен отуруп алып кимге берерин, чеги кандай болорун чечишет. Бул коррупциялык схема деп, мындай схема болбойт деп, анан биз дагы ошол жергиликтүү кеңештердин кайрылуулары негизинде өкмөткө дагы, агентствого да бергенбиз. Борекини карайлы, кайра башынан оңдойлу бир туура эмес схема түзүп алдыңар силер. Эми обону да өзүмүкү, өзүм урдайм, сөзү да өзүмүкү дегендей эле болуп атпайбы? Десек болбой эле жакын арада конкурс өткөрүштү. Конкурсту биринчи нарындыктар менен өткөргөндө чатак чыгып, алар чыгып кетти да. Анан чыгып кеткенден кийин биз аларды көрүп туруп, анан биз барбай эле коелу деп Ысык көлдөн келген жок эч ким. Ошого карабай жерди бөлдүк. Эми кааласаңар, каалабасаңар да ушулар барып ээлик кылат дегендей түр көрсөтүп атышат. Биз буга негизин алганда эле каршыбыз. Анткени анан ушуга ылайык эле чынын айтканда ушу аңчылык маселеси көтөрүп чыга албай турган көз эле чыгып кетти сөз эле деген кыргызда жакшы сөз бар. Ушуга ылайык ушул теманын аркасында бир топ жылдан бери талкууланып келаткан, бир топ жылдан бери айтылып келаткан ушул мына аркар кулжага анан тоо кайберендерин аңчылыкты токтотуп эле койбойлубу деген маселе көтөрүлүп кетти да азыр. Ошон үчүн азыр бизде Ысык көлдөгү жергиликтүү бийликтин баары тең бир добуштан азыр аңчылыкты мораторий коебуз. Ошону жогорку кеңешке мыйзам чегинде бекиттиребиз деген позиция менен өз чечимдерин чыгарып атышат. Менин оюмча бул туура эле болот. Мына жакында Америкага барсак, берки
жондо трактор жер айдап жүрөт, аркы жондо арка аргылжа жайылып жүрөт. Жөн эле эч кимге эметпей эле, коркпой, үркпөй эле. Көркү да сонун экен да. Анан телегөрүүчүбүздүн суроосуна анан экинчи суроо бул өнүгүү фондусу боюнча абдан туура айтып атат. Эми мен бир эле нерсе айтам. Чынын айтканда азыр өнүгүү фондусунун берилген акча жергиликтүү депутаттардын колунда. Өздөрү каяка кандай деп чечсе, ошол негизде биз бекитип беребиз, акчаны беребиз. Мынакей азыр айтылган жок, бирок ошо балыкчыда чатак маселе мына жергиликтүү базар курабыз деп бир топ акчанын баш аягы табылбай атат. Анан бир үй курабыз деп ошол жерден дагы экспертиза жанагы акчанын санынан кетип атат. 45 миллион менен бүтөбүз деген үйгө бүгүн кайра чыгарып атат. Жок, бүтпөйт экен, көрсө дагы бир 15-17 миллионду фундаментин бекемдегенге кетириш керек экен деп. Мунун баары тең ошо чарбасыздыктын түз көрүнүшү да. Мына азыр ачыгын эле айтайын, мына мен өзүм тапшырма берип, буга чейин биз баягы жергиликтүү бийлик мэрия карап тактап алсын деп келгенбиз. Азыр болсо мен укук коргоо органдарына берип атам. Мунун тактап акчанын ар бир тыйынына чейин санап чыгышыбыз керек. Анан ошол эле базарга деп мисалы үчүн 9 миллион берилген экен, ошо 9 миллиондун акчасын эсеби чыгыш керек. Анын үстүнө 11 миллион быйылкы жылга базардын курулушуна деп бөлүшкөн. Биз ачык эле айттык, 11 миллионду базардын курулушуна быйыл берилбейт. Андан көрө башка балыкчынын жанагы айткандай өнүгүүсүнө тиешеси бар, өнүгүүсүнө салым кошо турган объектти чечсе, бүгүн айтып чыгышса, ошого 11 миллионду которуп бергенге даярбыз. Мына негизи эле ысык көл туристтик аймак болгондон кийин туризм тармагына дагы токтолуп кетсек, ушул ысык көл облусунда тейлөө тармагы сизди канааттандырабы? Бирок мындай караганда баягы тейлөө тармагы начар, бирок келген кардарлардын, коноктордун дейбизби, туристтердин дейбизби, саякатчылардын дейбизби, ошолордун чөнтөгүн кагып калуу аракетин кылат да, бирок тейлөөсү анчалык баягы талапка жооп бербеген сыяктанат да. Эми муну салыштырып айтып атышпайбы? Бул мына ошол эле Түркиянын же болбосо ошо Египеттеги, Эмираттагы жана эс алуу жайларына салыштырып, аяктагы тейлөө деңгээли менен биздин тейлөө деңгээлин салыштырып, баа бирдей эле болот да. Ысык көлдө кымбатыраак болуп калып атат. Эмеси тейлөөсү начар, эмне үчүн деп атабыз да. Баа негизинен ал кожоюн аныктай албайт. Мисалы үчүн ошол эс алуу жайдын кожоюну өзү билгендей баа кое албайт. Бааны базар аныктайт. Демек ошондой тейлөөгө ошондой кардарлар бар да. Мен жакында эле ушул берки республикалык телевидениеде айттым. Азыр негизинен баа тейлөөнүн деңгээли менен аныкталган жок. Биз азыр ысык көлдүн кереметин, касиетин, ысык көлдү эксплуатация кылып атабыз. Эл ал тейлөөнүн караган жок. Ойлогон жок. Көл үчүн келип атат. Ушу кандай болсо да эптеп барып 10 күн көлгө бир келген киши чынын айтканда кайра келет. Бирок биз көпкө чейин минтип бара албайбыз. Биз биринчиден көлдү сакташыбыз керек, тазалыгын карашыбыз керек. Экинчиден ошо көлгө келет, анан келгенден кийин эмне болсо да акчасын берет деп, жанагындай баягы начар тейлөө менен отурсак, анда мамлекетти дагы Кыргызстан деген, элди дагы Кыргыз деген, ысык көлдү дагы баягы аброюн төгөбүз, авторитетин кетиребиз деген уят кылабыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул багытта иш болуш керек. Анын үчүн жанагы кандай иштер жүрүп атат? Туризмде айтып атышпайбы, жана сертификациялоо, жана жылдыз менен аныктоо деңгээлдерин бул өзүнчө багыт. Экинчи жагынан мына быйыл биз 179 эс алуу жайын ар бири боюнча толук иштеп чыктык. Былтыр ошо 179дун 55 бир документ менен иштеген экен. Калганы жөн эле өзү билип иштеген. Быйыл бир дагы өзү билип иштеген эс алуу жайы жок. Ошонун ичинен 179дун 11-ин быйылкы жылга иштетпей жаптык. Анткени алар санитардык, экологиялык талапка жооп бергендей шарттары жок. Бир топторуна эскертүү берилди эле, ошонун ичинде жана Золотой Писки, Бостеридеги мына былтыртан бери кайра баягы эскертүү менен келатып, чынын айтканда бир топ алгылыктуу иш жасап, мына быйылкы жылы ачылганга жетишти. Эң менин көйгөй коркконум ушу Золотой Писки болчу. Ошолор жанагы тазалоочу жайын тазалап, четтерин коруп, ичин оңдоп, жанагы агрегаттарын коюп бир топ чоң иштер жасашты да. Бирок ал менен бардык маселе чечилди деген жатпайт. Биз мына быйылкы жылга баягы минимальный көлөмдөгү талап койдук да. Эми ошол паспорт берип иштегенге уруксат берген менен кошо биз кийинки талаптарды берип атабыз.
Эми жакшы, муну жасадың, эми могуреки могуларды жасашың керек. Улам ары биздин максат ушу жакынкы жылдары ар бир эс алуу жайы толук түрдө бардык шартка жооп бергендей болуш керек. Барыбыз эле көлгө барып турабыз. Баягы көлдүн жээгинде эң жөнөкөй эле көрүнгөн ушул баягы кээ бир жерлерде таштанды, таштай турган жери жок да, ошон үчүн баягы кумдардын үстүнө таштандыларын таштап кетип аткан учурлар кездешет. Бул биринчиден, экинчиден баягы Кыргызда баягы улуу сөздө уят жок деп коет го. Даараткана маселеси биринчи жолу көтөрүлүп аткан жок да. Айрым бир туристтер ушу дааратканын айынан деле келбей калат да. Эми бул маселе бар да. Моюнга алыш керекпиз. Эми чынын айтканда бул даараткана биздин эң көйгөй эми айла жок па. Эми ошону баягы жолдорго куруп, же болсо эс алуу жерлерине куруп койсо болот да эми. Болот. Бирок эми буга иштешибиз керек, бир топ иштешибиз керек. Анан баягы мурдакы доордун тушунда Ысык көлдү айланган жолго троллейбус линиясын куруш керек деген сыяктуу маселе көтөрүлдү эле. Бул долбоор жакын арада ишке ашуудай түрү жокпу? Андай азыр шарттагы анан жана экономикалык көрсөткүчтө жок да. Ошончолук мындай бир муктаждык жок да, муктаждык жок. Мына Союз тарап автобус, чоң автобустар токтоп атканда эми элди ким тартат деп аттык эле мына маршрутканы бусчиктер чыгып азыр мындай кыйынчылык жок да. Буга караганда Союз убагында кыйын болчу. Мисалы үчүн балыкчыдан Бишкекке жете албай, автобуска билет жок, поездга жабалакташып, поезддун ичине ошо килейген вагондорго тыгылып жөн эле баягы мондай престел алып Бишкекке келген күндөр болгон да. Азыр жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча мындай чоң көйгөй жок. Транспорттук маселе негизинен чечилген. Бирок мен оюмча ушул жанагы Чолпон-Таанын тегерегинде Карой менен Бостери ичинде негизги жанагы чоң трасса боюнча ошо троллейбустук линия коюу бир мындай бир өзү табигый түрдө керек нерсе болуп турат да. Бул боюнча менин оюмча иштешибиз керек. Бул сентябрь айында ушул Ысык көлдө көчмөндөр оюну өткөнү турат. Бул эгер ушул көчмөндөр оюну ийгиликтүү өтсө, Кыргызстандын дагы аброю көтөрүлүп, дүйнөгө дагы бир жолу аты баягы жар салынмак. Анткени деген ушул көчмөндөр оюну анчында Кыргыздын улуттук оюндары ошо деп да, ошого даярдык кандай болуп атат? Анан сиздер жетектеген баягы администрация, областтык жетекчилик тарабынан ушуну уюштурууга, ушуну өткөрүүгө кандай жардамдарды көрсөтүп атасыздар? Анан инфраструктураны оңдоо боюнча кандай шарттар болуп атат ушуга карата, оюнга карата? Бүгүнкү күндө бул багытта атайын уюштуруу комитети бар, вице-премьер министр мына Элвира Кубанычбековна Сариева жетекчилик кылат. Атайын жумушчу топ бул Маданият министрлигинин астында иштеп атат. Ага Максат Чакиев жетекчилик кылып, теги зам министрдин орун басары. Кандай көчмөндөр оюну бул түрк тилдүү мамлекеттердин жетекчилери тарабынан макулдашып, мына Кыргызстанда биринчи жолу өтүп атат. Бул биз үчүн өтө чоң сыймык да, чоң сыймык. Анан бул кыргыз эли үчүн намыс маселеси. Биз ушу жерде өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн салтыбызды, каадабызды, анан улуттук оюндарыбызды толук көрсөтүп алганга мүмкүнчүлүк бир өзүбүзгө эле эмес, дүйнөгө көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алып атабыз да. Анткени бүт дүйнө жүзү ушул жерде ушу көчмөндөрдүн биринчи оюну болуп атат. Ушу көчмөндөрдүн эмне оюндары бар экен, кандай ойнойт экен деп баары карайт да. Азыр Чолпонтада мына Ысык көлдө 3 жерде негизинен өтөт. Биринчиси Чолпонтадагы ипподромдо болот. Ошо ат майданы толук реконструкция болгондо бүгүнкү күндө 970 орунду кичинекей трибунасы бар. Азыр проектиси даяр болуп, курулуш иштери башталып атат. Ошого 6000 орун кошулат. Толугу менен жана ат чуркачу жол кайра жасалып чыгат. Анан жана улак көкбөрү таласы кайра жасалат. Эми ал жерде ошол ачылышы, жабылышы, ошол жана дүйнөлүк деңгээлде болгондой, ошо дүйнөлүк деңгээлге биз өзүбүздүн көчмөндөр маданиятын көрсөтө алгандай ачылыш, жабылыштын үстүндө атайын бир режиссердук топ, чыгармачыл топ иштеп атат да. Бул биринчи жагы. Эми ал жерде сөзсүз түрдө ат чабыш болот, күрөш, улак тартыш, анан жорго, жаатмай, ушундай баягы көчмөндөр оюнунун бардык түрлөрү боюнча мелдештер өтөт. Буга ушу көчмөн биз деген элдер ошо гагауздардан баштап мына Россиядагы түрк тилдүү көчмөн элдердин баары катышабыз деген ниеттерин билдирип атышат. Экинчи бир чоң жер бул Кырчын жайлоосунда Кыргыз айылы деп бир чоң айыл курулат. Кыргыз айылы боз үйлөр.
буга бардык областтар, шаарлар келип, ар кимиси өзүнүн айылын коет. Ошол жерде дагы бир чоң нерсе, биз кыргыз маданияты, кыргыз даамы, анан кийин кыргыз каада салты боюнча толук баягы биздин маданиятыбызды көрсөтүшүбүз керек да. Ошонун үстүндө ал жерде да бир чоң проект жасалып атат. Ага дагы атайын жана чыгармачыл топ дайындалып, ошонун ички жана мазмунун ошол жерде дайындап атышат да. Мына көчмөндөр оюну 9-сентябрдан 14-сентябрга чейин болот. Ошонун үчүнөн 10-11-12 3 күн ошол жана Кырчын жайлоосунда этнографиялык айыл катары бир чоң майрам болот да ошол жерде. Үчүнчүсү болсо Рух Ордодо, бул жерде атайын бир күн бул ошол биздин улуттук кийимдердин көргөзмөлөрү, жанагындай мода көрсөтүү, анан кийин улуттук буюмдардын көрсөтмө сатыгы мына ошол жерде болот. Анан ошо көчмөндөр айылын түзгөндө боз үйлөрдүн сынагы болот. Ошол жерде жеңүүчү боз үйлөр ошол Рух Ордого тигилип, ошол жерде дагы ошо келген меймандар ошол күнү биздин улуттук маданият, кийим жагын, анан жана кол өнөрчүлүк менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн алат да. Негизинен алганда бул негизи бул биз үчүн, кыргыз эл үчүн быйыл бир өтө чоң мындай оомат деп койсок болот да. Ушул дүйнөгө бүт дүйнө эли бизди карап, мына бул тополоң эле эмес, митинг эле эмес, анан кийин революция болуп баягы президенттерин кубалаган эмес, бул кыргыз элинин толук кандуу маданиятыбызды баягы дүйнөгө ачып, мындай жайып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ушуга биздин инфраструктураларыбыз баягы уят кылып койбойбу? Эми инфраструктура болгондо жатакана, мына жаткан баягы мейманкана, мейман үйлөр Кудайга шүгүр азыр көл жээгинде жакшы азыркы заманбап эс алуу жайлары пайда болуп калды. Бул жагынан менин оюмча эч кандай маселе болбойт. Кооптонгонубуз ошо ипподромдун даярдыгы, бирок бүгүнкү күндө ошо сааты менен иштеген график түзүлдү. Убакыт өтө чукул, иш көп. Бул жерде чын айтканда катыраак иштешибиз керек болуп атат. Калган маселелерден менин оюмча уят болчу деле мындай кооптончу нерсе жок. Рахмат. Эмилек Мырза биздин студияга келип, биздин суроолорубузга, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип биздин убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошобуз. Амандыкта жолугалы.